Кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде кабарлар маалымат программасы, аны менен мен Адина Досумбетова тааныштырам. Алгач күндүн негизги темаларын сунуштайбыз. Өмүрбек Текебаевке козголгон кылмыш иш боюнча соттук териштирүү башталды. Жүрүшүндө депутаттар жана анын жактоочулары Атамбаевда күбө катары көрсөтмө берүүсүн талап кылышты. Эмне үчүн? Мурдагы депутат Садыр Жапаровдун иши 6-июнда башталат. Кадамжай сурма комбинаты ийри карызга батты. Депутаттар өкмөттү ушул маселеге көңүл бурууга чакырышууда. Кара суунун Нариман айыл өкмөтүндө 370 адамга чек берүү үзгүлтүүгө учурап жатат. Жерге муктаждар нааразычылык акциясына чыгышты. Халкты тынчтандырып койсун, берсин берадыгынын. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен өзгөчө кырдаалдар министринин мурдагы башчысы Дүйшөнкул Чотоновдун соту кайрадан 8-июнга жылдырылды. Мындай чечим бүгүнкү Бишкектин 1-май райондук сотунун отурумунда кабыл алынды. Эки саясатчынын жактоочулары тергөө иши менен толук таанышканга мүмкүнчүлүк болбогонун жүйө келтиришип, кошумча убакыт берүүнү өтүнүшкөн. Соттун жүрүшү ачык өткөнү менен айрым массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн күч органдары орун жок деген шылтоо менен жарыянга киргизишкен жок. Тараптардын пикирин Бишкектин кабарчыбысы Гүлзара Бакаева айтып берсин. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун соту ачык өтөрү массалык маалымат каражаттарына айтылган. Бирок бүгүнкү соттук отурум өткөн залдын ичи толду деген жүйө күч органдарын шылтоосу болду. Бишкектин 1-май райондук сотунун имаратынын айланасы темир тосмо менен тосулуп, милиция кызматкерлери менен курчалган. Бул учурда Текебаевдин соттук жараяны башталып, болжол менен 2 саатка созулду. Урматтуу сот, мен тактап алгым келет. Кайсы тилдеги мага берилген айыптоонун текстине биз таянат? Кыргызчасынабы же орусчасынабы? Негизи иш боюнча орусча бүткөн да. Мага кыргызча котормосун берди. Мен кыргызча алдым, кыргызча окуп атам. Эгерде орусча, кыргызча текстинде карама каршылык болуп калса, мына сотто кыргызча алабыз деп чечтик. Кайсыл текстке таянабыз? Ошону айтыңыз. Иш боюнча. Ишти коюңуз. Официалдуу кагазды мен кыргызча алдым. Мындай болчу. Бул жерде азыр төрөп алып жүрмөйм. Суроо жок. Сиз деген мага суроо азыр берүүнү укмуңуз жок. Соттук отурум Текебаевдин нааразычылыгы менен башталды. Буга улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө ишинде топтолгон иш кагаздар орус тилинде болгондугу себеп. Жараян 1-май райондук сотунун имаратында өтүп, ага күбөлөр чакыртылган. Жүрүшүндө эки тараптын келтирген далилдери угулду. Ал эми Текебаевдин жактоочусу Таалайгүл Токтокунова 40тан ашык тергөөдө суралбаган күбөлөрдү тапканын айтып, бул Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларды ачыкташы мүмкүн дейт. Жаңы жагдайларды тастыктап, ошол УКМКнын көрсөткөн күбөлөрүнүн бардык көрсөтмөлөрүн жокко чыгарып бере алат деген өтүнүч менен каралды. Биринчиси бул сот болсо абдан чоң өтүнүч экен, ошондуктан бүгүн карай албайм дейт. Депутаттын жактоочулары сот 3 күндүн ичинде Текебаевдин 7 томдон турган ишин толук карап бүтпөйт дешет. УКМК материалдарды башкы прокуратурага жиберип жатканда депутатка жана анын жактоочуларына таанышуу үчүн убакыт бербегендиктен кылмыш жаза процессуалдык кодекси одоно бузулган. Мындан улам сурак учурунда адвокаттар жаңы күбөлөрдү чакырабыз дегенде өтүнүчтөр эске алынган эмес. Бул сот тарабынан канааттандырылганы менен 2 күндүн ичинде Текебаевка карата тергөөнүн жүрүшүндө табылган далилдер менен таанышууга физикалык жактан жетишүү мүмкүн эмес. Материалдар менен тааныша албагандыктан ошол сурак жүрүп жатканда адвокаттар өзүнүн жаңы күбөлөрдү чакырабыз деген өтүнүчтөрүн дагы бере алган эмес. Бул учурда 1-май райондук сотунун алдында тынчтык митинги болду. Текебаев жана Чотоновдун жактоочулары колдоо урааны менен чыгып, бирок мыйзам бузууга барышпады. Ал эми сот залында Текебаев жана анын жактоочулары 2010-жылы убактылуу өкмөт мүчөсү Катар Атамбаевда күбө катары көрсөтмө берүүсүн талап кылышты. Өтүнүчкө айыптоочу тарап каршы пикирин айтып, президенттин бул ишке тиешеси жок экенин белгилешти. Ар бир айтылып аткан сөз видеокамерага тартылып турса, ошончолук кийин баягы тастыкталып, ушундай күбөлөр мынтип сүйлөгөн, ал күбөнүн сөзүнө мындай болгон
жүйөлүү себептер айтылган деп ушундай жакшы да. Но тартылбай турган болсо анда баягы ачыктыктын деңгээли кичине ылдый түшөт да. Текебаевдин соттук отуруму алгачкы жолу ачык өтүп, ага журналисттер катышып, маалыматты ачык берүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Бирок 8-июнда боло турган соттук кароонун уландысы жабык эшик артында өтөрү бүгүн белгилүү болду. Адвокаттар билдиргендей, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн жараянга катышуусуна уруксат берүү үчүн өтүнүч катын сотко жолдошот. Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары. Өмүрбек Текебаевдин ишине байланыштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун мурдагы төрагасы Шералы Абдылдаевке издөө жарыяланды. Бул тууралуу бүгүн Улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда, Абдылдаевке Кылмыш кодексинин 303-беренесинин 1-пунктуна ылайык коррупция боюнча айып сыртынан тагылган. Учурда атайын кызмат анын кайсы жерде экенин аныктоо үчүн ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен баш коргоо чарасы катары ага карата камоо чечими кабыл алынды. Мурдагы депутат Садыр Жапаровдун иши 6-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда каралат. Ишти судья Эмилбек Кайыпов карайт. Садыр Жапаров 25-мартта кыргыз-казак чегарасынан кармалып, камакка алынган. Ал 2013 жылы Кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы баш алмандыкка байланыштуу күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Жапаровдун камалышына наразы болгон тарапташтары 25 мартта УКМКнын алдына милиция менен тирешип, 100дөй киши кармалган. Алардын ичинен 12 адам 2 айга соттолгон, арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууганы бар. Кара суунун Нариман айыл өкмөтүндө 370 адамга чек берүү үзгүлтүккө учурап жатат. 19 гектар тилкени жерге муктаждарга бөлүп берүү боюнча чечим өткөн жылы чыккан, бирок айыл өкмөт башчы алмашып документтештирүү кечеңдөдө. Жаңы жетекчи жердин мыйзамдуулугун текшертүү боюнча комиссия курамды дайындаган. Айыл өкмөт башчынын мындай кадамын жерге муктаждар кандайдыр кызыкчылык бар деп күмөндөп, каршылык акциясына чыгышкан. Анткени токтом даярдалып, жерде кадамдалган экен. Нааразычылыкка чыккандардын талабын Нуржамал Баргабаева угуп келди. Нариман айыл аймагынын тургуну Элмира Тажикожаев ушул үйдө 4 тууганы ата-энеси менен чогуу жашайт. Алардын ичинен 2 агасы турмуш куруп, бала чакалуу. Мындан улам 10 сотукка жетпеген жердеги жалгыз короодо айласынан күн өткөрүп келебиз дейт. Себеби экөө чек алуу боюнча 5 жыл мурун айыл өкмөткө кезекке турушуп, өткөн жылы токтом чыккан. Деген менен жер тилке берилбей жатат экен. Şu görüp şaraytı. Bizem tez bu atam bilen enemem karıp kaldı ja. Şular hem körüsün misal toylarını, başkalarını, bu akükelerini çıkarış gerek uyga bardığın çekini salıpçı. Мынтип Тажикожаевго окшоп 370 адам жер тилкесин ала албай убара тартышууда. Бирок баарынын кезеги жетип, чек алууга документтери даяр. Токтомго айыл өкмөттүн мурунку башчысы Ибрагим Капиров кол койгон экен. Ага ылайык 19,5 гектар жер 300дөн ашуун адамга бөлүнбөй болгон. Мындан улам жергиликтүүлөр тез арада чек бөлүп берүү талабы менен аймактын жаңы башчысына нааразы болуп чыгышты. Halkı tınçlandırıp koysun, bersin beradigan onunla. Erta yozdan berse odamlar bir hareketini kılıp. Бирок жер берсе аракет кылып үй жай куруп алышыбыз керек да. Азыр кичине жерде көп балалуу үй бүлөлөр жашап жатабыз. Ошондон көрө элдердин үнүн укпайбы айыл өкмөт башчы. Ушунча адам жөн жерден чогулуп аткан жокпуз да. Ал эми айыл өкмөт башчысы Улукбек Рахманов 19 гектардын мыйзамдуулугу текшерилиши шарт деп эсептейт. Бул боюнча райондук бийликке комиссия түзүү сунушун жиберген. Себеби февраль айында кызматка дайындалган учурда чектердин башкы пландары да жок болуп чыккан экен. Ошондон улам жарандарга бөлүп берүү иштери токтоп турат. Азыр бүгүнкү күндө мен аларды колумда токтамдары кызыкышым жок. Ошо токтам негизинде ала берет. Агер жерде транспаренция мыйзамдуу болсо, мен каршылыгым жок. Учурда райондук архитектура, каттоо кызматы жана экотехинспекциядан турган комиссиялык курам жер боюнча иликтөөнү баштады. Ошол эле учурда элдерге түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүшүүдө. Комиссия акыркы жыйынтыкты бир жуманын ичинде чыгарат. Эми айылдык кеңештин чечими негизинде деп атышат бардыгы. Айылдык кеңеш жер мамилелерин жөнгө салуу айылдык өкмөттүн, айылдык кеңештин компетенциясында. Ушулардын чечими негизинде берилет.
Белгилей кетсек, 19 гектар тилке боюнча маселе облустук сотто да каралып, элдин пайдасына чечим чыгарган. Андан ары жогорку сот дагы жер тилкелерин мыйзамдуу деп тапты. Эми жогорку соттун чечими да 1 жуманын ичинде күчүнө кирет. Бирок ошентсе да айыл өкмөт башчы тилкелердин документтештирилиши тыкыр иликтенерин билдирүүдө. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Кадамжай Сурумбак комбинатынын мамлекетке болгон карызы 80 миллион сомдон ашты. Буга чейин аны казакстандык компания сатып алган. Депутаттар өкмөттү ушул маселеге көңүл бурууга чакырышты. Сатылганына 15 жылдан ашык убакыт болгон менен акыркы 3 жылда 1 килограмм сурма өндүрбөй калышкан. Анын айынан карызы өсүп, жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыздай албай келет. Келишимде көрсөтүлгөн талаптар аткарылбай калышына эмне себеп болгон? Мындан ары мамлекет кандай чара көрө алат? Баткенден Феруза Аскарбек кызынын материалында. Дүйнөлүк деңгээлдеги металлургиянын 14 түрүн чыгарган Кадамжай Сурма комбинаты сайыз удураганга чейин иштеп келген. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон тарта комбинаттын иши 14 жылга токтоп калган. Инвесторлордун жардамында кайра жумуш жанданганы менен ишкана өзүн актаган деңгээлди да чыга алган жок. Азыр комбинат карызга батып, өндүрүш токтоп турганы жогорку кеңеште сынга алынды. 2005-жылы Сурма комбинатын чет өлкөлүк инвесторлор сатып алган. Алар ушул кезге чейин өз милдеттерин аткарган жок. Өткөн жылы 1 килода сурма өндүрүлгөн эмес. Тескерисинче ишкананын социалдык фондуга 35 миллион сом карызы бар. Ишкана жетекчилиги аны төлөйүн деген ниети жок. Өкмөт андай инвесторлорго тийиштүү чараларды колдонуш керек. 2005 жылы Сурма комбинаты 300 миллион сом карызы менен чогуу казакстандык инвесторлорго өтөт. Алар 2013 жылга чейин 6 миллион тонна продукция өндүрүп, карыздын 60% төлөнгөн. Бирок карыздан кутулуу толук акчалай жүрбөдү. Комбинаттын 10 объектиси аласасы барлардын карамагына өтүп кетти. Ал ортодо сырттан ташылуучу сырьёнун баасы да кымбаттап, ишкана 2013 жылы өндүрүштү токтотот. Жумушчуларга ушул күнгө чейин жарым-жартылай маяна төлөп келген Сурма комбинатын карызы кайрадан өсө баштады. Чет мамлекеттен келген эсеп болуп калды. Россиядан, Казакстандан, жана ошолордо көптөгөн ортодон чыккан проблемалар, ошолор тоскоолдук болуп, сырьёнун бизге жетип келишибизде проблема болгон. Анан баасы да жогорулап кеткен. Бизге себеби алыстан Россиядан кетип келгенге чейин баасы жол киресин менен кошулуп отуруп, баасы жогорулап кеткен. Дагы бизде иштеткенден кийин анын өзүнүн баасы, биз иштеп чыккан баасы базардагы баадан жогору туруп калгандыгын биздин иштетишибизге бизге туура келбей калган. Келишим боюнча казакстандык инвесторлор жумуш орундарын түзүү жана кеңейтүү, социалдык төлөмдөрдү жүргүзүү милдетин моюнга алган. Ошол макулдашуу боюнча комбинаттын иши токтоп турганы менен 200 кызматкер айлык маянасындагы 200 ардагер пенсиясын алып келе жатат. Бүгүнкү күнгө болгон карызы 30 миллион сомго чыкты. Ушу бүгүн сот болуп, мүлкүнүн камакка алуу боюнча соттун чечими кайрадан биз тарапка чечилди. Бүгүнкү күнгө 30 миллион сом карыз бар. Мындан сырткары комбинаттын Ош Электрого 23 миллион сом, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунан 27 миллион сом, жалпысынан 80 миллион сом карызы бар. Карыздар төлөнбөй өндүрүш жолго коюлбаса, мүлк фонду ишкананы алып коюуга укугу бар. Бирок комбинат учурда Кытай Эл Республикасы менен жаңы иш баштоо алдында турат. Казакстандык инвесторлор Кытайлар менен чогуу калдыктарды кайра иштетүүчү кичи завод иштетүүнү көздөшкөн. Биздин мынау печкалар союз малдагы конструкциядагы печкалар дагы ошол жерде жаткан жанагы калдыктарды иштете албайт. А Кытайлардын атайын мини заводдору бар экен да. Алардын жаңы технология менен жасалган, олар көрө элекпиз, алып келебиз деп атат. Ошондо булар ошонун 1%, 5%, 3%тик ушул калдыктарды сурмасы ошончо 3% болгонду булар ошол мини печкада чыгарып алышат экен. Ошондой чыгарабыз деп атат. Эгер ошону чыгарса биз дагы кирешеге ээ болобуз. Учурда комбинатта кайра иштетүүчү 600 000 тонна сырьё бар. Август айынан иш башталса, 3 жыл аралыгында Кытайлар менен казактар кирешенин 50% өздөрүнө калат. Бул долбоор боюнча кичи заводдун 1 айлык эле кирешеси Кадамжай Сурма комбинатынын 80 миллиондон ашык карызын жапканга жетет деп болжолдонууда. Феруза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Эми программабыздын экинчи бөлүгүндөгү негизги темалар менен таанышып алыңыздар. Жаңылыктарыбыз болсо жарнамалык тыныгуудан соң улантабыз. Лондондогу чабуулду ислам мамлекети террордук тобу жасаганын мойнуна алды. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөөрү анык болду. Мыйзамга президент кол койгон. Сузакта кайракы жер Гиласпакка айланды. Ал жерден 100 тоннадан ашык түшүм жыйналат. Өзүнүн кыялы болгон экен, ушул жерге чоңойгондо бак отургузсам деп.
Программабызды улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Парламентте колдоо тапкан мыйзамга бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Эми шайлоо комиссиясы добуш берүү жараянына даярдыктарды баштайт. Президенттикке талапкерлер болсо күрөө калтырышы керек. Алдыда ушул жана башка кыскача жаңылыктар. Кыргызстанда президенттик шайлоо октябрь айынын 3-жекшембисинде өтөт. Мындай норма жазылган мыйзамга бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу бул конституциялык мыйзамдын долбоору 31 майда парламентте кабыл алынган. Быйыл октябрдын 3-жекшембиси 15 октябрга туура келет. Азыркы мамлекет башчынын ыйгарым мөөнөтү 1 декабрда аяктайт. Президенттик шайлоо күнү боюнча буга чейин ар кандай талаш тартыш жүрүп келген болчу. Кара Суу районундагы Таширов орто мектебинде башталгыч класстын бүтүрүү кечеси уюштурулду. Ошондо мектеп боюнча жалпы кыргыз жана өзбек тилинде билим алган 30дан ашуун окуучулар 4 жылдык билим берүү баскычын аякташты. Бүтүрүүчүлөр майрамдык кечеде бийлеп, мугалимдер тууралуу ыр айтып беришти. Окуучулардын талантына мугалимдер менен катар ата-энелер күбө болгону келишкен. Ал эми мектеп жетекчилиги менен айыл өкмөттөн келген өкүлдөр тарабынан 5 деген баага окууну аяктагандарга белектер ыйгарылды. Кыргыз адабиятындагы поэма жанры дагы бирге көбөйдү. Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу, жигер чыгармачыл жаштар тобунун жетекчиси Улукбек Омокеев ата сүйүү аталышындагы чыгарманы жаратып, бүгүн анын бет ачары өттү. Иш-чарага белгилүү жазуучулар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, чыгармага баасын беришти. Кечеде акындын калеминен жаралган чыгармалар сахналаштырылып көрсөтүлүп, акындын ырларына жазылган обондор жалпы поэзия сүйүүчүлөрүнө тартууланды. Китеп 300 беттен туруп, андан көлөмдүү ырлар жана эсселер жыйнактары камтылган. Ортосун тире менен ажыратып, анан символикалык принцип менен баштамга менен жазып, ата сүйүү деп атадым. Буюрса ошол элдин калың катмарына сиңет деген үмүтүм бар. Сузакта кайракы жер гилас бакка айланды. Азыр 18 гектар аянттан 100 тоннадан ашык түшүм жыйналат. Өндүрүлгөн кокон гилас Орусияга экспорттолот, калгандары чакан заводдо консерваланып, кыям жасалат. Кайракы жерде өндүрүштү тамчылатып сугарууну негизинде ишке ашкан. Аны ишкер Рашид Бостонов жүзөгө ашырып, түшүм бышкан убакта 500гө жакын адамды жумуш менен камсыз кыла алат. Азыр Карадария айылында мындай усулду колдонгондор көбөйүп баштады. Кайракы жердеги бак менен Кылымжан Азамат кызы тааныштырсын. Рашид Бостонов Карадария айылында кайрак жерин өздөштүрүп 18 гектар аянтка когон гиляштын көчөтүн эгип бакка айланткан. Жеке ишкер бул аймак гиляштын шересин чыгарган жер катары таанылышын максат кылган учурда кыялы ишке ашып гилясты чет жака экспорттоп кыям жасаган чакан завод ачкан. Атамдын өзүнүн кичинекей убагынан ушул жерде жанагы кой багып, анан ойноп жүргөндө өзүнүн кыялы болгон экен, ушул жерге чоңойгондо бак отургузсам деп. Кыялыны 39 жашында ошол 2001-жылы ушул жака гиляс отургузуп бак кылган да. Бул жер учурунда какыраган суу жетпеген адыр болгон. Ал эми учурда бүгүн 18 гектар аянтка жакын бак бар. Бул жака суу 2 километр алыстыктан келет, куурлар аркылуу келип, бактар мал менен сугарылат. Суу сактагычтарды курганбыз, чтобы ысыкта куруп калбасын деп. Анан кичине жерден суу чыгарып, кичинекей турбалар менен алып чыкканбыз. Андан кийин көп өзгөрттүк. Азыр 3 насосубуз бар. Кайракы жерди өздөштүрүүдө багбан тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонгон. Кокон гилястын алгачкы түшүмүн ишкер чет өлкөгө гана экспорттогон. Бакта жалпы 2700 түп гиляс бар. Ал бышканда айылдан 500гө жакын адам чыгып, түшүм жыйнашып 15 күн жумуш менен камсыз болот. Сезонунда жумушчулар 15-20 миң сомго чейин киреше табып үй бүлө багышат. Ата-энелер сортировкада отурушат. Балдар кокон гиляс теришип, алды 10 миң, 15 миң акча табышат. Майскийде 5 күн иштедик. Энди июнскийде дагы Кудай кааласа гилясыбыз жакшы. Бир 10 күн, 15 күндү чоттоп турабыз. Гиластын биринчи сорттогусу Орусияга экспорттолот. Калганын кичи цехинде кыям жасап, өлкөнүн бардык аймагына таратат. Аталган ишканада учурда 15 жумушчу иш алып барууда. Кошумчалай кетсек, игиликтүү багбанчылыктын артынан Карадария айылында кайракы жерге бак кылгандардын саны көбөйө баштаган. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району.
Эми чыгарылышыбызды чет элдик жаңылыктар менен улантабыз. Өткөн дем алыш күндөрү Лондондо болгон чабуулду ислам мамлекети террордуктоо жасаганын мойнуна алды. Эскерте кетсек, андагы кырсыктан 7 киши каза болуп, 50ге жакыны жаракат алган. Террордук топ теракт уюштургандыгы боюнча кабарды маалымат агенттиктердин бирине билдирген. Алдыда ушул жана башка эл аралык жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Лондондогу чабуулду ислам мамлекети террордук уюму жасаганы маалым болду. Жоопкерчиликти мойнуна алганын террордук топтун мүчөлөрү Амак маалымат агенттиги тарабынан жарыялаган. Эскерте кетсек, 3-июнь күнү кечке мал Лондондун так ортосунда жүк ташуучу автоунаа бир нече жөө жүргүнчүлөрдү койдуруп кеткен. Андан ары автоунаадан түшкөн кишилер көчөдөн өтүп бараткандарга бычак менен кол салышкан. Жыйынтыгында 7 киши каза тапкан айтылат. Кол салган кишилер 3 болгон, алар окуя болгон жайда тартип сакчылары тарабынан жок кылынган. Тайванда тынымсыз жааган жандан улам суу ташкыны жаралып, 25 миңден ашуун турак жайды каптап кетти. Табият кырсыгы 4 кишинин өмүрүн алды. Адистер каза болгондордун саны дагы да өсүшү мүмкүн деп айтышууда. Тайванда суу ташкыны 4 кишинин өмүрүн алды, дагы 35 түрдүү жарааттарды алышкан. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлоодо. Аралдын борбордук бөлүгүндө мектептер жабылып, мамлекеттик мекемелер ишин токтотту. Маалым болгондой 25 миңден ашуун турак үйдү суу каптап, миңдеген жашоочулар электр жарыгысыз калышты. Учурда кырсыктан жабыркаган аймактарда куткаруу иштери жүргүзүлүп жатат. Биз мындан 4 адамды алып чыктык. Бирөө 100дөн ашкан улгайган киши экен. Суу ташкыны бир нече күнгө созулган нөшөрлүү жаандан келип чыккан. Айрым аймактарда жер көчкү жүрүп, адистер каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн деп эскертишүүдө. Бразилия 2013 жылдан бери күрөшүп жаткан экономикалык каатчылыктан кутулуу жолуна түштү. Адистердин жүргүзгөн мониторинги боюнча өлкөдө кризис акырындык менен жоюлуп, экономикалык өсүү темпи жогорулап жатат. Айрым маалыматтарга караганда, мындан ары ар бир кварталда өсүү темпи кескен жогорулап, Бразилиянын экономикасы акыркы 4 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй көтөрүлүшү мүмкүн. Бразилиянын экономикасы эң терең кризистен кутулду. Мындан ары акыркы 4 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй экономикалык өсүү күтүлүүдө. Бул тууралуу бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Мындай өзгөрүш коррупциялык иштерде айыпталып жаткан өлкө башчы Мишель Темер үчүн да өтө жакшы жаңылык болду. Биринчи кварталда Бразилиянын ички дүң продукциясынын кирешеси 1%га өскөн. Бул 2013 жылдын экинчи кварталына салыштырмалуу өтө жогору көрсөткүч. Бул чейректеги байкоолор боюнча алдыда экономиканын кескин өсүүсү күтүлүп жатат. Буга чейин 8 квартал катарынан кризиске кептелип, бир топ оор кырдаал жаралган. Мындан ары кандай болооруна байкоо жүргүзүп турабыз. Азырынча жакшы ниет кылуудан башка арга жок. Өсүү темпинин калыбына келүүсүн өлкөдө экономисттер да ырастап жатышат. Статистика институтунун адистеринин өткөн жылдын 4 кварталына жүргүзүп көргөн мониторинги боюнча, анда экономикалык өсүү темпи башынан айтылгандай 0,9% эмес 50%га төмөндөп кеткен экен. Адистердин айтымында бул жылы экономикалык каатчылыктын жөнгө салынышы өлкө башчы Мишель Темердин да пайдасына ойноору баса белгиленүүдө. Белгилей кетсек, Бразилияда бир топ убакыттан бери президенттин отставкасын талап кылган нааразычылык акциялары токтобой келет. Толкуган эл өлкө башчыны кризисти жөнгө сала албай, бир канча коррупциялык иштерге аралашкан деп айыпташууда. Бул ирет өлкөнүн каптаган экономикалык каатчылык Бразилияны 1901 жылдан бери болуп көрбөгөндөй оор абалга такады. Ал масштабдуу жумуштуздукка алып келип, бийликке нааразы болгон эл мурдагы президент Дилма Русефти жумуштан кетирген. Ага бюджеттик мыйзамды бузду деген айып менен импичмент жарыяланган. Сауд Арабия, Египет, Бахрейн жана Бириккен Араб Эмирлиги катары менен дипломатиялык мамилеге чекит коюшту. Ал мамлекеттердин бийлик өкүлдөрү Доха мусулман агайындар деп аталган жана башка террордук уюмдарды колдойт деп айтышууда. Маалым болгондой, Сауд Арабия катары менен бардык байланыштарды үзүп, суудагы, кургактагы жана аба каттамдарын токтоткон. Саудия бийлигинин билдирүүсүндө мындай кадам менен ички коопсуздукту терроризм жана экстремизмден сактанууну көздөп жатышат. Ал эми Бириккен Араб Эмирлигинин бийлиги катар дипломатиялык кызматкерлерине өлкө аймагынан чыгып кетүүсү үчүн 48 саат убакыт берди. Бул кадамдар боюнча Катар бийлигинен азырынча жооп бул элек.
Астанада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдүн кийинки айлампасы 12-13 июнда өтөт. Маалыматка караганда Дамаск делегациясы чакыруу алды. Сирия оппозициясы бул сүйлөшүүлөргө катышар-катышпасын чечелек. 4-майда Астанада Орусия, Түркия, Иран өкүлдөрү Сириянын согуш жүргөн 4 аймагында коопсуз зона түзүү боюнча меморандумга кол коюшкан. Сирия оппозициясынын бир бөлүгү Тегерандын бул документке кол коюшуна макул болбой, каршылык иретинде сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетишкен. Бүгүнкү күнгө даярдалган дүйнөлүк жаңылыктар мына ушулар болду. Сөзү кайрадан кесиптешиме узатам. Кезек спорт жаңылыктарында Дордой командасына жаңы машыктыруучу келди. Чемпиондор лигасынан финалда Реал Мадрид Ювентусту жеңип алды. Алдыда ушул жана башка спорт кабарлары менен Жолдубай Айткулов таныштырат. Саламатсыздарбы, ынтымактуу спорт кабарлары. Александр Крестинин Дордой командасынын башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу орусиялык адис Александр Крестин эми Дордойду машыктырат. Клуб президенти аны менен 2018 жылдын аягына чейин келишим түздү. Крестининдин ишине Игорь Кудыренко, Закир Жалилов жана Талант Самсалиев жардамдашат. Азыр Дордой топ лигада 12 упай менен 3-чү орунда келе жатат. Алар 1-чи орунда бараткан, алайдан 13 упай артта. Эске салсак, Крестинин 2010 жылы Кочкор Атанын Нефти командасында ойноп, ошол жылы команданы өлкө чемпиону кылган эле. Дордойдун мурдагы машыктыруучусу Руслан Сыдыков 1-июнда иштен кеткен болчу. Футбол темасынан Испаниянын Реал Мадрид командасы Чемпиондор лигасынын жеңүүчүсү болду. Реал менен Ювентус командаларынын оюну Уэльс борбору Кардифтеги Миллениум стадионунда өткөрүлдү. Падышалык клуб финалдык беттеште Италия чемпионун 4-1 эсебинде утуп алды. Беттеште Реал командасынан Рональдо дубль жаратса, Казимиро менен Асенсио бирден гол киргизди. Ал эми Ювентустун жалгыз голунун автору Манджукич болду. Эске салсак, Зидан жетектеген команда ушуну менен УЕФА кубогун 12-нчи жолу утса, тарыхта биринчи жолу Чемпиондор лигасында 2 ирет катары менен жеңишке жеткен командага айланды. Кыргызстандык спортчулар күрөш боюнча Италияда өткөрүлгөн эл аралык турнирде 2 медаль алды. Италиянын Сассари шаарындагы өткөрүлгөн кум үстүндөгү күрөшкө өлкөбүздөн агайыны Билимовдор катышты. Ал эки тең мелдеште финалга чейин барып, баш байгө үчүн болгон кармашта атаандаштарына жеңишти тартырып жиберди. Илим Билимов 80 кг чейинки салмакта күч сынатса, Илгиз Билимов андан жогорку болгон категорияда кармашкан. Эске салсак, бул турнир ушуну менен 12-нчи ирет өткөрүлүүдө. Сиздер ынтымакта дүйшөмбүгө даярдалган спорт кабарлары менен тааныштыңыздар. Спортту сүйүңүздөр, спорт тынчтык элчиси. Берүүнүн соңунда сиздерди ынтымак чекет.kg сайтына чакыра кетейин. Сиздер биздин сайт аркылуу акыркы маалыматтар менен таанышып, кызыктуу видеолорду көрсөңүздөр болот. Ошондой эле мультимедиалар, инфографикалар, микровидеолор бир гана ынтымак чекет.kg сайтында. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта туруңуздар.